Саламатсыңарбы? Бул сабакта болсо модельдөөнү үйрөнөбүз. Байланыштарды түзгөндү. Мынакей бул жерде модельдерди же болбосо базаларды ушундайынан ачып алдык. Анан ар бир таблица, бул жерде 8 таблица, анан бул жакта продажи 1 менен продажи 2-ни алып койдум. Себеби муну биз бириктирип продажи все деп дагы бир таблица чыгарып алдык да. Ошон үчүн тиги экөөнүн кереги деле жок. Анан биз бул жерден мисалы бул жактан диаграммаларды чыгараарда, ар түрдүү диаграммаларды чыгараарда байланыш керек болот да. Болбосо байланышсыз диаграмма чыкпайт, же болбосо туура эмес чыгат да. Анан биз бул жактан байланыш кылып алыш үчүн эң алгач мисалы база товаров менен продажи все дегенди байланыштырсак болот экен. Себеби эки жакта тең ID товара деген колонкалар бар экен да. Биз муну байланыштырыш үчүн ушул эле ID товара дегенди алып туруп эле анан продажи все дегенге таштап койсок эле ушинтип ортосунда байланыш болуп калат да. Бул бир тараптуу бирге көп байланыш болду да. База товаров жагы бир байланыш, бул жагы көп байланыш. Бул деген сөз негизи эле товардын базасында ID товарлар мындайча айтканда ар бир товарга бирден эле ID берилет дагы, анан булар уникалдуу болот да. Демек бул бирден болгон үчүн мынакей бир эле ар биринен бирден гана болот. Ал эми бул жерде болсо продажи все мисалы бир эле товар көп эле сатылышы мүмкүн да, көп сатылат, ошондо ал товардын айдиси кайра кайталанат да. Ошон үчүн бул жерде байланыш бирге көп байланыш болду да. Же болбосо удалить этип туруп мисалы башка жол менен мисалы управление связями деп турат. Ушуну басабыз. Басып создать дегенди басып биз жаңы байланыш түзөбүз. Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй мына авто обнаружение деп турат. Эгерде муну биз баса турган болсок, жасалма интеллект, мындайча Power BI'дагы жасалма интеллект өзү иштейт дагы, связдарды өзү таап байланыштырып чыгат да. Жок, биз болсо ручной кылып көрөлү. Мисалы создать дегенди бассак, эң биринчи таблицаны тандайды. Биринчи таблица мисалы база товаров дегенди тандадык. Кийинки таблицада продажи все дегенди тандадык мисалы. Анан мындакей бул жерде Power BI бизге жардам берет. Кандай байланыштын түрү дейт? Один ко многим дегенди кыл дейт да, мындай бирге көп байланышты кыл дейт. Биз бул жерден 4 мына байланыштын түрү бар. Ушул жерден негизинен туура эле Power BI өзү эле туура эле рекомендация кылып чыгарып берет да. Анан многим ко многим дегенди эч качан колдонбой эле коюш керек да, көпкө көп байланышты. Калгандары үчөөнгө эле колдонулат. Ал эми багыттары боюнча бул эки багыт бар, эки түрү бар. Мына бир эле багыттуу, анан эки багыттуу. Биз негизинен эки багыттуу дегенди колдонбой эле койгонубуз туура болот. Кандайдыр бир каталар чыгат, же болбосо өзгөчө бир учурларда эле колдонбосо, негизинен бир багыттуу, же болбосо однонаправленная дегенди эле көбүнчө колдонобуз. Анан окей дегенди басабыз. Бассак мынакей ушундай связь пайда болот. Экөөнүн эки менин ортосунда, таблицанын ортосунда. Ошентип колдон келишинче мындайча айтканда баардык байланыштарды байлап чыгабыз да. Баардыгын байлап чыгабыз. Ошондой эле мисалы продажи все менен ID клиента, база клиентов деген таблицаны туташтыралы, байланыштыралы. Ошол эле управление связями создать. Бул жактан база
товаров. Экинчи болсо база бул жакта база клиентов дегенди тандап алабыз. Анан клиенттердин базасында ID клиента деген бар экен. Бул жерде болсо ID товара, продажи все деген болчу. Эми ушул жерден өзү эле Power BI рекомендация кылып чыгарып койду. Многие к одному дейт, көптөн бирге байланыш дейт. Мындайча айтканда, могу ID товар да көп болсо продажи вседе. Ал эми бул база клиентовда бизге негизинен бир болду да. Мындайча айтканда, могу ID клиента дегендерден бирден гана бар да. Анан негизинен бул жерден байланыштын түрүндө сөзсүз түрдө многие деген мындай үстүңкү таблицага тиешелүү болот. К одному деген бир дегени бул астыңкы таблицага ээ болот да. Анан ушул жерде өзүңүздөр көргөндөй архивировать, активировать связь деп турат. Ушул дайыма күйүк туруш керек. Мындайча айтканда, дайыма связь болуп туруш керек дегендейчи. Анан окейди басып коебуз мисалы. Ошентип койсок, мынакей бул жерде связь пайда болду. Анан бир тараптуу, бир багыттуу. Демек, бул жактан управление связями дегенди колдонгонду жакшы эле үйрөндүк. Андан көрчөктү биз ручной эле алып коюп койсок болот да. Мисалы, остаток на складе дейт, ID товара бар экен бул жерде дагы. Анан аны менен база товаровду бириктирсек болот экен да. Демек, ушул ID товарадан алып туруп бул жака коюп кое турган болсок, ортосунда ушундай бирге бир байланыш болду да, мынакей бул учурда. Эмнеге дегенде, бул жерде дагы ID товарлар бирден гана, значит, уникалдуулар эле жазылат. Мисалы, бул товар калды, бул товар деп, анан количествосын өзүнчө кылып жазып коет да. Бул жерде дагы товарлардын ID'лери мындайча уникалдуу болот да. Анан ID мындайча айтканда код сотрудника дейт. Ушу менен ушуну байланыштырсак болот экен. Мисалы, муну алып туруп бияка коюп коебуз. Муну алып бияка коюп койсок, бул многие к одному, мындайча айтканда, көпкө бир байланыш болуп калды да. Дагы болгон варианттардын бардыгын тең байланыштырып чыксак болот. Же болбосо управление связями дегенге кирип туруп эле автообнаружение десек, бизге 7 связьды таап берип атат. Ошо дагы 7-ни тапты окшойт, ушуларды коштуруп койдук. Мынакей жыйынтыгында ушундай байланыш болуп калды. Бирок биз бул жерден продажи 1 менен продажи 2-ни алып салганбыз. Ошон үчүн булардын связьдарын өчүрүп салат окшойбуз. Себеби биз бул мындай. Эге бул таблицаны толугу менен 2 таблицаны деле өчүрүп салсак болот. Бирок ал учурда продажи все деген дагы таблица өчүп калат да. Ошон үчүн алып эле койсок туура болот. Связьдарын алып койдук. Мындай өзүнчө бул жакта тура берсин. Эми бул жерден карасак, мынакей расход менен филиалдардын байланышы болуш керек эле. Ооба. Себеби мынакей ID филиала дегенди алып туруп бул жака кое турган болсок байланышат да. Анан расход дээрлик эч бирөөнө байланышпай калат экен. Бул жерде категория расхода дейт. Башка жерде андай расход закупта дагы жок экен, базада болбойт, бул жакта деле болбойт. Сотрудниктердин расходу бар бекен.
Biraz açсак, жок бул жакта деле. Демек, расход мындай өзүнчө болуп калды да. Бул деген сөз байланыш болгон жок. Башкалар менен бир окшош колонкалары жок экен да. Андай дагы болушу мүмкүн, себеби жашоодо ар түрдүү эми ар кандай маалыматтар боло берет. Жашоо негизи идеалдуу эмес дегендейчи, мындай учурлар дагы көп эле болот. Маалыматтар колдо болгон маалыматтардын бар экендиги эле бул чоң жетишкендик да. Ушул байланыштарды түзүп атканда мындай аябай сак болушубуз керек, жана дагы мындай жакшылап караш керек да. Мисалы, бизде автообнаружение кылганда Power BI'den бир ката кетти десек болот. Негизинен бул ката деле эмес, туура эле да. Бирок азыркы бул ушул маалыматтарыбызга иштей берет, бирок кийин дагы маалыматтар кошулганда ката чыгат да. Мисалы, база товаров менен закуптун ортосунда бирге бир байланыш болду да. Бул жерде экөөндө тең ID товара бар да, ID товара бар. Анан закуп болгондо, мисал үчүн, база товаровдогу макул ID товар бирден эле берилет да, бир жолудан эле уникалдуу эле жазылат. Ал эми закупта болсо бирден эле жазылат, бирок бул жерде дата дагы бар экен да. Ошон үчүн бул кайра кайталанат да. Мындайча айтканда, бул жерде байланыш бирге көп байланыш болуш керек эле да. Бирге көп байланыш, анан эки тараптуу кылып койду да. Бул эки тараптуу эмес, бир тараптуу эле кылып коебуз. Анан эмнеге дегенде, могу дата, мисалы 20-январда бир ID товара, мисалы KL деген товардан кандайдыр бир 5 тала турган болсо, 25-январда дагы 5 тала турган болсо, ID товара 2 жолу жазылат да. Мындайча айтканда, бир эле товар 2 жолу кайталанып жазылат. Ошон үчүн ушул жерде ката кеткен да. Ошону бирге көп байланыш кылып оңдоп коебуз. Мындайча айтканда, бул модельдөөдө азыркы эле учурду карабайбыз, колдо болгон маалыматтарды эле карабайбыз, дагы маалыматтар кошула турган болсо, биздин анализдерибиз туура чыккандай, туура иштегендей сөзсүз болуш керек да. Ошон үчүн мындайча айтканда, бардык учурларды карап, туура модель түзөбүз. Демек, муну өчүрүп туруп, бул жактан жаңы экинчиси закуп болду. Мынакей, бирге бир деп чыгарды. Биз эмне дедик? Бирге бир эмес, бирге один ко многим кылышыбыз керек дедик. Двунаправленная дейт, жок, андай эмес. Жакшысы айттык го, бир эле багыттуу болгон негизи эле туура болот. Анан ушинтип байланышты тууралап коебуз. Бардыгы эле бир багыттуу экен. Ушул жерде эки багыттуу болгон экен. Эки багыттуу ойдон деле кала берсе болот, себеби бирге бир байланыш экен бул жерде. Андан соң биз ойлонсок, мисалы, расходдо деле дата бар экен, мисалы закупта дата бар, продажада дата бар экен. Кыскасы мындай, дата бул маанилүү бир колонка десек болот. Анан дагы, бирок бизде деген дата деген өзүнчө бир таблица жок да. Эмнеге дегенде, биз буга чейинки мисалдарда эсиңиздерде болсо караганбыз. Мисалы, бир айдын ичинде Киевте же болбосо Харьковто канча товар сатылган, же болбосо бир күндө канча сатылган, ушул сыяктуу мындай календар менен же болбосо ошо бир дата менен чыгарганга туура келет да. Ошон үчүн бул жакта жок. Анан ручной өзүнчө бир таблица түзүп алганга туура келет. Ал үчүн биз бул жакка киребиз. Бул жактан создать таблицу дегенди басабыз.
таблица деп ушул жерге календарь деп койсок болот. Же дата деп коесуңар ушундай. Календарь деп жазабыз. Андан кийин негизинен ошо DAX-тын формуласы жазылат деп айтканбыз бул жерге. Анан DAX-тын формуласы Power BI DAX деп эле интернетке жаза турган болсоңор чыгып калат да, GitHub же болбосо справочниктери чыгып калат. Ошол жерден карап колдонсоңор болот. Өтө деле жеңил эле, мындай эч кандай деле оорчулуктары деле жок. Программирование сыяктуу деле аябай деле оор деле эмес. Ошол календарь барабар деп туруп, анан калькулятор авто деген бар да. Мындайча айтканда календарьды өзү автоматически түзөт да. Бул кандай иштейт дегенде, мисалы биздин маалыматтарыбызда кандай кайсыл датадан кайсыл датага чейинки аралыкта болсо, ошону автоматтык түрдө өзү түзөт. Мынакей. Мисалы, бул маалыматтардын баардыгы тең 365 күндөгү эле маалыматтар экен. Бул жака 365 деп чыгып калды. Демек 1 жылдын аралыгындагылар эле экен, 2022 жылдагы аралыктагылар экен. Бул дагы календарь автонун кандай иштешин дагы бир түшүнүш үчүн, негизи 1 жылдын ичинде бир эле күндүн маалыматы болуп кала турган болсо, ошол жылга 365 күнүнө тең бөлүп коет. Мындайча айтканда бир жылда 365 күн бар депчи, ошон үчүн 365 чыгарат. Мисалы 2023 жылда бир эле маалымат болуп калганда дагы 365 кошуп 730ду чыгарып коймок да. Эми жанагы жерге келебиз. Мынакей календарь пайда болду. Дата, мисалы расходдогу дата менен календарьдагы датаны байланыштырабыз. Та кайсы жерде закупта дата бар экен, аны менен календарьды байланыштырабыз. Бул жерден баягы байланыштырганыбыздын себеби биз ошо календарь аркылуу фильтр кылабыз да. Мисалы 2022 жылы 8 октябрда кандай расход болгон же кандай закуп болгон деген сыяктуу нерселерди чыгарабыз. Дагы кайсыл жерде дата бар экен? Продажи вседе да бар экен. Шуну дагы эмне кылабыз? Байланыштырып коебуз. Эми бул жерден бир түшүнүктүү дагы карап коелу, могу багыттар. Мисалы мындай да. Мисалы база клиентов менен кайсыл таблица дейли. Же мисалы остаток на складе деген таблица менен закуп деген таблицанын ортосунда байланыш жок да. Мисалы экөө байланышкан жок. Бирок остаток на складе деген таблица аркылуу закупту биз фильтрация кылсак болот. Кантип фильтр кылабыз? Бул айтпадык, ортодо могу байланыштын баардыгы тең, связьдын баардыгы тең фильтр кылганга жардам берет депчи. Же болбосо анализ түзгөнгө жардам берет деп. Анан бирок экөөнүн ортосунда байланыш жок болсо кандай болуп калат десек, бул могу ошол учурда багыттар жардам берет. Мисалы остаток на складе менен база товардын ортосунда эки багыттуу мындай бири-бирин көздөй багыт турат да. Бул мындайча айтканда остаток на складеден база товаровка багыт кетип атат. Анан база товаровтан закупту көздөй дагы кайра багыт кетип атат да. Демек ушул аркылуу ушундай багыттар аркылуу фильтрлар кетет да. Ушундай болуп иштейт деп дагы түшүнсөк болот. Анда эмесе модельдөөнү карадык. Кийинки сабакта жолугушканча.